Акыркы убакта коомчулукта Ширшовдун аты аталып, анын ысымын Капиталбанк Борбордук Азия банкына байланыштырган билдирүүлөр айтылууда. Кабар агенттиги бул боюнча мамлекет башчыга кайрылып, комментарий алды. Саламатсызбы. Акыркы убакта соц тармакта рубль менен операцияларды Капиталбанк Борбор Азия банкы аркылуу гана жүргүзүү жөнүндө чечимди Бакиевтердин саналышы катары айтылып жүргөн Ширшовго байланыштырган билдирүүлөр байма-бай чыгууда. Буга чейин аны өлкөбүздүн энергетика системасына килгичти деп сөз кылышкан эле. Муну менен Кыргыз бийлиги Россияга киргизилген санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатканын жазгандар бар. Администрация тарап буга чейин Капиталбанк көзөмөлсүз каражаттар кыймылын иретке келтирүү үчүн түзүлгөнүн түшүндүргөн эле. Чынында кандай? Эмнеге бийликтин бул чечимдерин айрымдар коркунучтуу кылып сыпатташууда? Саламатчылык. Кыргызда коркконго кош көрүнөт деген таамай айтылган сөз бар. Ширшов менен Бакиевден корккондор ушундай жалган ушактарды тарата беришет. Аларга ишенүүнүн кереги жок. Жакында эле Бакиев келет экен деп бир дүрбөп чыгышты эле. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөсү мага чыгып, эски жараны козгой эле койбойсуңарбы дейт. Эмне жара десем, Бакиев келе жаткан турбайбы дейт. Келсе эмне болуптур? 15 жылдан бери алып келе албай жаттыңар эле го. Келсе жакшы болуптур да, кайрадан соттук териштирүү өткөрөбүз. Бир жагында силер, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, экинчи жагында Бакиев отурат дагы соттук териштирүүлөр болот. 15 жыл мурда болгон жашыруун сырлардын баары ачылат эле да десем, ошонун кереги жок эле да дейт. Демек, корко турган бир нерселери бар да. Ал эми Ширшов боюнча көптөн бери эле ар кандай ушактарды таратып келе жатышат. Ширшовду 2-3 жыл мурда мен кабыл алгам. Андан көптөгөн маалыматтарды алганбыз. Ал маалыматтардын пайдасы менен Максим Бакиевдин жана анын досторуна тиешелүү ири компанияны мамлекетке кайтардык. Юстиция министрлиги Францияда дагы бир вилласын кайтаруу боюнча иштеп жатат. Ширшов бир дагы мамлекеттик ишканага жакын жологон жок. Жолотпойбуз дагы. Капиталбанк болсо 100% мамлекеттик банк. Каржы министрлиги 100% ээлик кылат жана аны толук көзөмөлдөп турат. Мурда Америка тарап Керемет банкка силер санкцияга кирген товарлардын акчаларын которуп, Россияга жардам берип жатасыңар деп санкцияга киргизгенден кийин анда рубль менен бир эле банк иштесин, баары көзөмөлдө болсун. Керек болсо күндө силерге отчет берип турсун деп Капиталбанкты аныктаганбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө рубль менен бир гана Капиталбанк иштеп жатат. Башка банктарга рубльдан башка валюталарга эч кандай чек жок. Каалагандай иштей беришсе болот. Анан эми рубль менен иштеп, көп каражат таап жүргөн банктар рубльдан пайда таппай калып кыжаалат болуп, анан ушундай жалган ушактарды таратып жатышат. Эч кандай Ширшов, Миршов дегендер жок. Капиталбанк мамлекеттин, тагыраагы каржы министрлигинин көзөмөлүндө иштейт. Тапкан пайдасы 100% мамлекетке түшөт. Ошондуктан ар кандай имиштерге ишене бериштин кажети жок. Эми биздин ушундай кадамдарыбыздан кийин дагы Америка тарап банктарыбызга санкция сала беришсе, анда бул аракеттерин жөн гана Кыргыз мамлекетине болгон бут тосуулары деп билсек болот.